Салам ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын эфирин таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн 2-нчи сааты улантат. Кызматыңыздарда мен Бекжан Ишанбаев жана кесиптешим Шарлотта Ишмат болмокчу. Андыктан каналды ишке которбостон Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсү менен бирге болуңуз. Маданияттын мыкты кызматкерлери бул 2-ноябрда Кыргыз өкмөтү тарабынан дал ушул күндү маданиятчылардын, маданият кызматкерлеринин күнү деп белгилешкен экен. Демек дал ушул убакыттан бери 27 жылдан бери тактап айтканда биз ушул майрамды маданият кызматкерлери майрамдап келаткан учур. Саламатсыздарбы? Кутмандуу, кадырлуу калайык калкым, жалпыңыздарды кутман таңыңыздар менен демекчимин. Мен Дара айыл өкмөтүнүн Кан айылынын маданият кызматкеринин жетекчиси болуп, бүгүнкү күндө иштеп келе жатам. Маданият алыс болсок дагы биз мына 70 километрден эртелеп бүгүн мына канал чакырган экен деп силерге чоң ыраазычылыгыбызды билгизип келип отурабыз. Алыс болсок дагы жакын кылып мана бүгүн саатыңарга жетип өтө ыраазычылыгыбызды билгизебиз силерге дагы. Бизге окшогон айыл жердеги ушундай маданият кызматкерлерин дагы чакырып мана эл таанытып, эл көрсөтүп, канчалаган элдерге биз дагы ушул бүгүнкү маданият күнү менен бардык маданият кызматкерде иштеген кызматкерлерге терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Бардыгыңыздар майрамыңыздар менен урматтуу маданият кызматкерлери, ишиңиздерге ийгилик, дайыма ушу бала чака менен тынч болуп, ден соолукта иштеп жүрө бериңиздер. Ошондой эле мен бүгүнкү күндө ошо маданият жетекчиси болуп өзүм иштеп келе жатам. Бул маданият дагы биринчиден үй бүлөдөн башталат. Бала чаканы маданияттуулукка тарбиялап, анан ушу элдерди дагы маданиятка чакырып, биздин өзүбүздүн айылыбызда таланттуу кыз келиндерди жакшы жыйнап шайыр апаларды түзгөнбүз. Азыр ол Тобулак шайыр апалар деп топ түзүп, бүгүнкү күндө ар кандай кароо сынактарга, ар кандай фестивалдарга, ар кандай иш-чараларга катышып, жакшы орундарга илешип, грамоталарды, дипломдорду, сыйлыктарга ээ болуп келе жатабыз. Анан биздин биринчи эле немебиз ушул мен иштегениме 4 жылдын жүзү болду. Шайыр апа түзгөнүмө 3 жылдын аралыгыдай болуп калды. Шайыр апаны түзгөнүмдө эле өзүбүздүн эли жерибизди даңктаган ырларыбыз менен элге таанылып, көптөгөн кароо сынактарга барып келе жатабыз. Бул ырыбыздын Дара аймагы деп сөзү Тарыхан Момунова эжебиздики, обону Раматылык Зайырбек Султанова агайыбыз обон чыгарып түптө берген. Биз муну гимн катары ар бир иш-чараларда биринчи гимн катары колдонуп келе жатабыз. Анда кезекти ушуларыңыздарга берели анда. Өзүңүз айтып калдыңыз, гимн катары ар бир иш-чараларда биринчи кезекте ушуну беребиз деп. Анда сиздерден күтөбүз анда. Эфирдин башында эле Дара аймагы деп өзүн дактаган ырларыбызды. Ага макердин жетиптер болушу менчи. Жакшы. Биз дагы сиздер майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Учурдан пайдаланып, микрофонду колго кармаган чагдайсыз эжеке. Мүмкүн болсо, албетте ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн 2-нчи сааты улантып жаткан учурубуз. Албетте биз менен алдыңкы мүнөттөрдө дагы бирге болуңуздар, себеп дегенде эфирибиз көрккө бөлөнүп, шаңдуу чыгармалардын кошулуусунда сиздердин маанайыңыздарды дагы да болсо көтөргөнү аракет жасайбыз. Сонур болсун, кабабыз Баткен телеканалында гимн болуп калды ошондо кайсы Дара аймагы. Taşlı zolları var, kebelbez, altın kendi tolları var. Gelgende bir görüge kızıkışkan, aytılı Kuday Erkan korgonu var. Gelgende bir görüge kızıkışkan, aytılı
Атайым бата берсин, табиғат тартулаған пештерге. Құдайым, алқатайым бата берсин. Ормузан, кең заралда жылы сулар, орғуштай, ақан тайда бұлтан сымал, төрінде арқар құлжа бүркіт шамшып, ажайып, кереметтен артақ құмар, төрінде арқар құлжа бүркіт шамшып, ajayip, keremetten ardaq kumar. Elim var, kolorunday tebelbegen, jerim var, zorlarınday köperegen, kuş balık, oyununda erkin östüm, özünden kağılıp men tegerenim, kuş balık, oyununda erkin östüm, özünden kağılıp men tegerenim, özünden taraymağı çebelenim. Ай, кандай сонун. Өтө мыкты. Булбулдай болгон үнүңүздөр эч качан өчпөсүн эжекелер. Талантыңыздар ташкындай берсин. Албетте элибиздин маанайын бир аз да болсо көккө көтөрдүңүздөр окшойт менимче. Эфир чатышын жүрүшүндө дагы да болсо сиздерди ырдатабыз, ырларыңыздарды эстеп туруңуздардан агама суроо бергим келип турат. Аккордеондо мыкты деңгээлде кол ойнотот экенсиз. Анан сиз кандай кызмат ордунда отурасыз? Аккордеонду качантан бери ойнойсуз дегендей. Рахмат. Бүгінгі құтман таңыңыздар мен, белім жерім, анан кейін маданият қызматкерлер бүгінгі майраңыздар мен шын жүректен құттықтаймын. Мен енді аккордеонды şu кішкене бала шағымдан беріле жеттіп келе жатам. Анан кейін аккордеон жөнінде білімім жоқ енді. Бірақ мектептегі айылдағы барлық кружокторға қатысып, оларда даярдап, оқып жүргенден бері сол ішті атқарып келе жатамын. Азыркы убакта şu каналдык маданиятта методист болуп эмгектенем. Демек аккордеонго кичине чагыңызда, бала чагыңызда эле кызыгып, мыкты деңгээлде кол ойнотконду үйрөнгөн экенсиз. Анан шакирттериңиз барбы, өзүңүз үйрөтөсүзбү ушул аккордеонду бирөөлөргө? Енді кызыккандарга үйрөтөбүз. Өздөрү кызыгып келген балдарга үйрөтөбүз. Акен өзүбүздүн семьябыз бардыгы эле аккордеон эмечетет. Деги эле дал ушул барыңыздарга суроо бере кетейин. Маданият жаатында жүргөнүңүздөргө чын эле канча убакыт болду деги эле, канча убакыттан бери ырдайсыздар? Үнүңүздөр да колчуп аябай жакшы угат экен. Анан кайсыл жактарда ырдайсыздар деги эле? Келиңиздер. Биз маданият кызматкеринде маданият жетекчиси болуп иштегениме 4 жылдын жүзү болду. Анан бул көптөгөн ошол кароо сынактарда ырдайбыз. Анан өзүбүзчө дагы шайыр апалар бир жылда бир поход кылабыз. Көптөгөн жерлерге барабыз. Ырдап, анан чомча ушул YouTube каналда балдар YouTubeга чыгарышаттар. Анан жакшы шайыр апаларым дагы бардыгы жакшы. Таланттуу шайыр апалар кызыгышаттар, ырдашаттар. Көптөгөн ошол кароо сынактарга барабыз. Ошол Жакшы, келиңиз эже. Эже, сиз Сиздеги талант кайдан? Маданият тармагында канчадан бери эмгектенип жүрөсүз? Мен канайлык маданият үйүнүн башчысы кызматына өткөнүм аз эле убакыттын жүзү болду. Бирок ушул маданият эми ушул адам баласы жаныбарлар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккандан бери же болбосо коом жаралгандан баштап маданият кошо жаралганда пайда болгон. Жашоону маданиятсыз элестетүү кыйын деп эсептейм да. Маданият бул ошо адам баласынын бардык иш аракетинде маданият кошо жүрөт, маданияттуулук кошо жүрөт.
Маданияттын дагы өзүнүн түрлөрү бар. Көп түргө бөлүнүп кетет. Негизинен маданият экиге бөлүнөт: материалдык маданият жана руханий маданият болуп. Эми биз ушул адам баласынын колунан жасалып жаратылган нерселердин баардыгы материалдык маданият болуп саналат. Ал эми руханий маданият бул акыл маданияты, аң сезим маданияты. Биз ошондуктан ошол жаш муундарга китеп окугула, китеп окуу аркылуу силердин ой жүгүртүүңөр өсөт, акыл байлыгыңар өсөт, сөз байлыгыңар өсөт дегендей багыт менен, ушундай чакырыктар менен кызмат кылабыз да китепканада. Жаштарды окууга чакырабыз, китеп окууга чакырабыз. Ошондуктан биз акыл байлыгыбызды өстүрүшүбүз керек, көп китептерди окушубуз керек. Ушул маданият дегиле өзү маданият деген эмне дегенде, маданият бул адам баласынын өзүнүн идеясы менен, бардык иш аракети менен, чыгармачылыгы менен прогрессивдүү иш алып баруусунун жыйынтыгы бул маданият болуп эсептелет. Албетте адам баласы жаңы идеялар менен, жаңы чыгармачыл иштер менен иштөө керек. Дегиле айтарым, ушул маданиятсыз жашоону элестетүү кыйын деп ойлоймун. Эгерде адамда маданияттуулук болбосо, жапайчылыкка айланып кетүүсү оңой эле деп ойлоймун да. Ушул адамзатка тиешелүү асыл сапаттардын баардыгы ушул маданияттуулук болуп саналат. Караңыздарчы, китепканачылар ушинтип эле сүйлөп, ушинтип эле баягы маданиятты сүйлөйт турбайбы көрсөчү, баары бир. Анан деги эле маданиятты атабыз, дал ушул маданият тармагынан ушунча убакыт аралыгында тапкан ардак бар акчаларыңыздар тууралуу дагы кеп кылабыз. Сиздин төш белгиңизге да кызыгып атам. Кайсыл жактан кандай, кантип алып калдыңыз эле? Ошол жөнүндө кененирээк сүйлөшсөк кандай болот? Мен бул төш белгилерди жеке ишке катары алып жүрөм. Өзүм көп жылдан бери жеке ишкер болуп, өзүбүздүн айылда ошол айылдарды баардыгыны ар кандай менин кемчиликтери менен толуктап турам. Биздин ошол элибизге кызмат кылгандыгым үчүн ошол төш белгилерди алып отурам. Кайрылсакчы ар бирине, биринчиси кайсыл, сүрөттөрү менен кошо кел. Анау эми бул меме жетигендин мемеси да бул, мана жетиген төш белгиси. Ана мына бул жетиген журнал. Кыргыздын чыган айымдары деген бул Курманжанатка. Караңызчы, кандай сонун сыйлыктар менен төш белгилер менен сыйлангансыз. Маданият жаатына кайрылсак кайрадан, көчөдө жүрүүнүн өзүнүн маданияты бар, үйдө жүрүүнүн, тамактануунун, жумушка келүүнүн маданияты, туура сүйлөөнүн маданияты, негизи бардык нерсенин маданияты бар да. Анан китеп окуу дагы бул өзүнчө бир маданиятка кирип кетет да. Эжеке айтсаңыз, китепкана жетекчи катары азыр айылыңыздарда окурмандардын саны кандай, китепканага улуу муундагы адамдар дагы келип китеп окуп турабы же азыркы учурда эми интернетке байланыштуу болуп калбадыбы жашообуз? Ойгонгондон баштап эле ошол соц тармактарга кирип, интернеттен да жаңылык деген сыяктуу сөздөр менен баарлашып калдык. Анан окурмандардын саны айылыңыздарда кандай? Китепкана маданий эс алуу жай катары болгондуктан окурмандардын суроо талаптарын аткарат. Ошол керек болгон адабий китептерди алып келип элге таркатып дегендей. Андан кийин өткөн тарыхыбызды даңктап, элдик каада салттарды жайылтып, андан тышкары ошо Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө дагы салым кошот, экологиянын таза болушу үчүн жан үрөп иштеп, ар кандай субботниктерди өткөрүп дегендей. Анан өсүп келе жаткан жаш муундарды туура тарбиялоодо дагы китепкана иштейт, кызмат аткарат. Туура багыт берүү жаатында дагы. Ошондой эле китепкананын фондун толуктап турат, библиографиялык көрсөткүчтөрдү чыгарып дегендей. Андан кийин китепкананы заманбап деңгээлде, улуттук заманбап деңгээлде кармап туруу бул дагы максаттуу иш аракет болуп эсептелинет. Ошондой эле инвесторлорду тартып китепканага,
долбоорлор менен иштөө жагы дагы бар. Анан китепкананы модельный китепканага жеткирүү бул негизги максаттардын бири болуп саналат. Окурмандардын саны 400дөн ашат. Анан окуучулардын айрыкча жаштардын китепке болгон кызыгуусу жакшы. Окуучулар бош убактыларында китепканага барып отурушуп, өздөрүнүн керектүү адабий чыгармаларын алып окуп отурушат. Китепканада дагы атайын шарт түзүлгөн, компьютер берилген. Сонукene. Анан ошол замандын талабына ылайык биз дагы ар кандай иш-чараларды уюштуруп, кээде онлайн форматта жөнөтөбүз, группаларга өткөргөн иш-чарабызды. ОЗЭК түрүндө дагы иш-чаралар өткөрүлүп турат. Окуучулардын китепке болгон кызыгуусу жакшы. Анан ошол үйдө отурган кыз келиндерден дагы алып окушат. Китепке кызыккан эмелер, ага эжелерибиз бар, алып окуп турушат. Көбүрөөк баягы басым жасап кайсыл китепти көбүрөөк окушат экен, баягы сурана беришет го. Мага ушул китеп керек, мага бул китеп керек депчи. Ошол дара айылынын окуучулары же болбосо ошол үйдө отурган айымдар көбүрөөк кандай китептерге басым жасайт экен? Үйдө отурган келиндер ушул адабий китептерден алышат. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун китептери, азыркы акын жазуучулардын китептерини алып окушат. Ал эми окуучулар ошол өздөрүнүн предметине ылайыкташкан китептерди издешип, анан айрыкча орусча, кыргызча сөздүктөрдү алып окушат, справочниктерди пайдаланышат. Ушундай. Жакшы экен. Кезектеги чыгармага кезек беребиз, анда сиздерден жакшы чыгарма болсун. Эже сөз ырдап берет окшойт. Колдоп коштоп биз да ырдап туралы эми, Таңга баткен көрсөтүү уланууда. Сиз болсо биз менен болуңуз. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе мен ушул Кыргызстан обондор аттуу чыгармасын. Ой. Аябай сонур, аябай сонур. Кылымдардын миң жылга толгон кону, кыргыздардан кысылуу жоголгону. Кыргыз көчү көкөлөп обон созот. Кыргыздарга Кыргызстан, кыргыздарга Кыргызстан обондору. Кыргызстан, кыргыздарга Кыргызстан обондору. Эзелтеден элимдин ойлонгону, эгемендик бүгүнкү болгондору. Эркин турмуш азаттыгын ырдап, эл журтума Кыргызстан, эл журтума Кыргызстан обондору. Ел журтума Кыргызстан, ел журтума Кыргызстан обондору. Ыр жазды акындын жолондору, ырга чыкты ысык көл обондору. Ырдай ата мекенин эли жерин, кыргыздарга Кыргызстан,
Кыргыздарга Кыргызстан обондору. Ай Кыргыздарга Кыргызстан, Кыргыздарга Кыргызстан обондору. Түркүн дүйнө жашоонун соболдору, түрмөктөлгөн ойлордун оромдору. Өмүр гүлү ырдалып жатса дагы, эч түгөнбөйт Кыргызстан, эч түгөнбөйт Кыргызстан обондору. Ай эч түгөнбөйт Кыргызстан, эч түгөнбөйт Кыргызстан обондору. Эч түгөнбөйт Кыргызстан, эч түгөнбөйт Кыргызстан обондору. Кылымдарың түгөнүп жатса дагы эч түгөнбөйт Кыргызстан обондору деп жакшы керемет саттар сонун чыгарма аткарып болду деп ойлойм мен оюмча. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сааттын жебеси 9 саат 33 мүнөттү кагып жаткан учур сиздер көрүп жаткан Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсү. Албетте эскертүү иретинде дагы бир жолу айта кетебиз, эфир саатыбыздын жүрүшүндө күн сайын эле өзүңүздөр билсеңиздер керек, кулактандырып келебиз. Азыркы учурда Баткен телеканалы өзүнүн ишмердүүлүгүн бардык соц тармактарда мыкты деңгээлде жайылтып жаткан учур. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз дагы кайсыл бир социалдык баракчанын колдонуучусу болсоңуз, албетте ошол тармакка кириңиз дагы. Колуңузга телефонуңузду алып, социалдык түйүнгө кирип Баткен медиа деп издеп көрүңүз. Бизди дээрлик бардык соц тармактардан көрсөңүздөр болот. Ошол эле YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook каналдарыбыз бар. Өзгөчө YouTube каналыбызга каттала кетиңиздерди суранабыз, анткени биздин ишмердүүлүгүбүздү Баткен медиасында эмне болуп атат, Баткенде эмне жаңылык болуп атат деген суроону өзүңүзгө берип турган болсоңуз, албетте YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Баткендеги жаңы жакшы жаңылыктардын бардыгын биз YouTube каналыбызга чыгарабыз. Андыктан ошол жака келиңиз, катталыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз, ой пикир калтырыңыз. Албетте сиздин колдоо биз үчүн өтө маанилүү. Андан сырткары WhatsApp номер аркылуу билдирүү катты узатыңыз. 0555 48 47 48 номерлери кызматта. Дал ушул убакыт аралыгында сиз бизди көрүп отуруп өзүңүздүн жакшы бир ой пикириңиз жаралып, жакшы кабыл тилегиңиз жаралган болсо, же болбосо жакшылыгыңыз бар болгон болсо, анда биз куттуктаганга даярбыз. Эфир аркылуу бул нерсени эске алыңыз дагы, дароо чамдаңыз, аракет кылыңыз дейли. Бүгүн 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин майрамын белгилеп жаткан учурубуз. Андыктан келиңиз, бүгүн бизде өзгөчө баягы Кыргызстан оондорун керемет үндөрү менен аткарган биздин ырчы агаларыбыз, аткаруучуларыбыз мейманда. Эжеке, сиз кыйнырдай турбайсызбы? Кыйнырдай турбайсызбы? Баягы эмнегедир Бекжан бул жерде мага баягы кыргыз жыттанат го. Ошол нерсе келди да, бул эженин баягы созуп атканда, азыр эмнегедир мындай үндөр аз да чындыгында. Керемет үнүңүз бар экен. Оолой бериңиз, ырдап жүрүңүз. Студиябызды көрүп алдыңыз, пат-паттан келип туруңуз эми. Жакшы экен. Анан айлыгыңыздарда маданият жетекчисинен суроо салалычы. Айлыгыңыздарда деги эле ушул маданиятты жаштарга жайылтуу боюнча кандай иш-чараларды өткөрөсүздөрбү? Атайын ушул маданият үйүндө концерттерди берип же болбосо. Биз маданият үйүндө жаштарды чакырып, жаңы жылда 8 март аялдардын эл аралык майрамында кыз келиндерди чакырып, өзүбүз жакшы мероприятияларды өткөзөбүз. Онда жакшы ырдаган кыз келиндерге мен өзүмдүн атымдан көптөгөн сыйлыктарды берем. Кызыктырыш үчүн элди, кыз келиндерди ошентип көп иш-чараларды өткөзөбүз. Жакшы. Тил күнүгө карата майрамдарга өзүбүздүн ушул бүт белгиленген майрамдарды дайым өткөзүп турабыз. Жакшы. Жакшы экен. Анда сизден бир чыгарма кала эжеке.
Кайсы чыгарманы Мен аткарып эми- бересиз? Биздин көрүүчүлөр аябай күтүп атат болуш керек. Булар эмне суроо берип жүдөп атат, дырдатпайбы эжелерди деп. Мен эми элдик ырлардан эле ырдап берем. Анан бул аспабыңыз жөнүндө да айта кетпейсизби? Кандай аспап, бул кандай кызматты аткарып атат деги үнү чыгып атабы? Шылдырактын алдында чыкпай калчу деп аткен. Ал кандай кызмат аткарат деги эле? Аспап энди бул мына ал көкөр деп бул немеси кыргыздын улуттук аспабы немесин берет. Ол шылдырак дагы өзүнчө бир улуттук аспаптын башка түрлөрү дагы. Эң сонун эмесе келиңиз, керемет болсун. Биз колдоп туралы. Кайсылырды аткарасыз? Айтор биздин көрүүчүлөр эң көтөрүңүз маданият кызматкерлеринен. Дарадан келген меймандарыбыз. Билбеп мен жазды жайга айланганын, айланам көкмөк чөпкө байланганын. Билбеп мен жумуш менен алек болуп, билбеп мен балдарымдын айбай тартканын, билбеп мен балдарымдын айбай тартканын. Билбеп мен көзі қышқа айланғанын, айланам апа қарға байланғанын. Билбеп мен жұмыш менен алек болуп, билбеп мен чаштарымдын ая қарағанын, билбеп мен чаштарымдын ая қарағанын. Балдарың жақшы өссө дейт ар бир адам, балдардын жакшылыгын көрүп жалаң. Ул үйлөп кыз чыгарып куда күтүп, туугандар жүрөлүчү эсен аман, эл журтум жүрөлүчү эсен аман. Ким билет кайсыл жактан, кай тараптан, билинбей кирип келген кырсык жаман. Айлар жылдар кошуп өтсө дагы, туугандар жүрөлүчү эсен аман, эл журтум жүрөлүчү эсен аман. Өтө мыкты сонун болду. Өзүңүздүн курагыңызга жараша кылып туруп жазып алган турбайсызбы? Өтө сонун. Албетте ыраазычылык билдиребиз атайын бизге алыскы аймакта жашаганыңыздарга карабастан келип эфир саатыбызды мыкты деңгээлде алдыга жылдырып, маданият үнүңүздөрдү өзүңүздөр шаңдуу деңгээлде өткөрүп жатканыңыздарга биз аябай кубанычтабыз. Шарт ушундай экен, биздин эфир саатыбыздын убактысы дагы аяктап баратат. Андыктан сиздерге эжелер мүмкүн болсо эркин микрофон берели. Кайрылууңуздар, саламыңыздар, куттуктооңуздар болсо биринчи камераны карап туруп жеткирип алсаңыздар болот. Келиңиздер. Эмесе мен ушул бардык телекөрүүчүлөргө бизди бардыга терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз.
Дайыма ушу элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Биз ушу тынчылыкты гана каалайбыз. Дайыма ушу кыргыз эли өнүгүп өсө берсин. Жалпыңыздарга ушу тынчылык каалайм. Айтканыңыз келсин, келиңиз эмесе. Жаркын айым эжебиз эмне дейт болду экен, кандай калуу тилек айтат болду экен, маданият кызматкерлеринин күнү менен кандай куттуктайт болду экен. Сизди жалпы Баткен эли көрүп атат. Эмесе саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кутмандуу таңыңыздар менен ушул Кыргызстандагы бардык маданият кызматкерлерини бүгүнкү кесиптик майрамы менен чын дилимден куттуктап кетем. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык, ден соолук, тынчтык заман, ишиңиздерге жаңы чыгармачылык каалаймын. Айтканыңыз келсин. Сөздү. Жакшы, рахмат. Бизди машинчалык эл журтка көрсөтүп, телеге алып чыкканыңар үчүн Моша Баткен медиасына ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Макем жаңы биздин маданий ишчилерди жаңы силер кайдырды. Биз жакынкы күндөрдө өзүбүздүн боордош эл мына Өзбекстандын Сохролор менен биргеликте маданий иштерди өткөрүп келгенбиз. Бир ай жүзү болду ага. Жаңа эжем муну айтпай кетти, аны кыскартып кетпесем болот. Мен дейм, бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, маданий кызматтар бардыгыңыздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар, ар дайым ак эмгек менен жакшы акча таап жей бериңиздер дейм. Темиров Алимкулова, Зиядова Шарназ Кадырбекова, Жаркын айым эжекелерибиз, маданияттын мыкты кызматкерлери бүгүн бизде мейманда болду. Таңкы Баткен көрсөтүүсүндө. Андыктан, эгерде эфир сизге жаккан болсо, анда кубанычтабыз. Биз дагы ырдагандарыңыздар өзгөчө биздин көрөрмандарга жагып, алар WhatsApp аркылуу билдирүү каттарды узатып атышат. Кыйын ырдашат экен, дагы ырдашка деп суранып атышат, бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Кийинки эфирлерге чакырганда сөзсүз түрдө сүйлөп эле сиздерди ырдатып отурганга аракет кылалы. Жолу салыс дебестен, ой биз уйкукташыбыз керек, эрте туруп калышыбыз керек силерге барыш үчүн дебестен, атайын 70 чакырым аралыктан келип бергениңиздерге өтө ыраазыбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Ылайым ишиңиздерде албан ийгиликтер боло берсин деген каалоо тилекти айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сиздер менен коштошууга аргасызбыз. Себеби Баткен телеканалынын Таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн экинчи сааты дагы жыйынтыкталып баратат. Кызматыңыздарда бүгүн экинчи саатта мен Бекжан Нишанбай жана кесиптешим Шарлотта Ишматова болду. Бүгүн 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин майрамы. Алдыдагы убактыңыз, алдыдагы саатыңыз дагы көңүлдүү өтсүн. Өзгөчө Баткен телеканалы дагы сиз менен бирге болуп, жакшы бир студиясына конокторун чакырып алып, түз эфирин өткөзгөндөн тажабайт улантабыз. Андыктан сиз болгону сылагынан добушун көтөрүп, үйдө майрамдагыдай майрамдаңыз дейли. Албетте, жалпы маданият кызматкерлерин Баткен медиасынын атынан чын жүрөктөн куттуктайлы. Биз болсо сиздер менен коштошуп калабыз. Кайрадан кийинки күндөрү Баткен телеканалынын Таңкы Баткен көрсөтүүсүнөн жолугушканча сак саламатта туруңуз.